Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 2018 жыл 6 ай 13. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кудай кааласа видео отчет чыгарып атабыз. 35 үй бүлөгө иншаллах 70 миң сомго продукт алдык. 36 кап un алдык, 50 карамдык ундан. Жана ар бир пакет 1,5 миң сомдон өйдө. Ичинде бардыгы бар. Кудай кааласа мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бизге Россиядан салгандар болду. Орский областан салгандар болду, Бишкектен салгандар болду, Казакстандан салгандар болду. Ошолордун бардыгына Аллахым разы болсун. Кимде ким кандай максат алдына максат койгон болсо, иншаллах ошол максатына жетсин, тилеген максатына жетсин. Аллахым жаман бале кырсыктардан сактасын. Садака деп бергендерге Кудай кааласа могу пакеттерди алдык. Ар бир пакет 1,5 миң сомдон өйдө турат. Бүгүн дагы 70 карам ет таркатылып атат. Анда айтып кетчү нерсе, ушул видео роликтердин чыгарганыбыздын себебин айтып коеюн дедим эле. Бизде Одноклассникте, интернетте комментарийлер болуп атат. Ушул нерсени көрсөтпөй койбойсуңарбы депчи түшүнбөгөн адамдар болуп атат. Биз ушул нерсени көрсөткөндүн себебинен бизге көп адамдар кайрылып акчалай жардам берип атышат. Бул нерсени биз эч кимге көрсөтпөй турган болсок, бизге эч ким кайрылып, эч ким бербейт болчу. Ошондуктан биз Одноклассник, Фейсбуктан, Инстаграмдан, Ютубтан баракча ачканыбыздын себеби элге таркатып, эл көрсүн, ушундай адамдар бар экен деп чыгарып атабыз да. Болгону бул кээ бир нерсе бар, үлгү катары көрсөтөбүз. Башка адамдар да көрсүн. Бизде көп адамдар бар, муктаж адамдарга аралашпаган билбейинен билишпейт. Бизде Каракөлдө келер бар, уну жок отуруп калгандар бар, үйүндө печкасы жоктору бар, холодильниги жоктору бар. Мен да жеткирип коюм, как үлгү катары гана бул иштер болуп жатат.